Күйөөм ооруп калды. Ушу туберкулез эң оор түрү, устойчивый түрү менен ооруп калды. Өпкөсү жара болуп, суусу чыгып турган. Бир жагы полный, экинчи жагына уже өткөн. Ооруганда ушу палочкалар сразу эле жугат экен бири-бирине. Ушу үйдөгү балдарыма жукту. Эки балама. Анан неберелериме дагы. Алар 10 күндө ушу больницага түштү. Открытый устойчивый диагноз менен. Аларды жаткырып, анан ошо бир жумадан кийин дарыны алып, ушул жерден устаздан угуп калгам. Ушу туберкулездөр ичип 9 айда жакшы болот деген. Ошо ЮРФага томографияга тартышты. ЮРФадан ошо чыкты, бирок чыккан менен тоңуп калыптыр. Тоңуп калгандан кийин уже жок да. Аны кайра результатын алып келсе, врачтар таң калган. Врачтар мындай болуш керек эмес, мындай дары ичпесе, эчтеке кылбаса силер кандай дары ичип атасыңар деп. Силер ачык эле айткыла, эмне дары ичип атасыңар деген. А биз деген ошо балам алып барган, мен жок болчумун. Балам ушундай дары, Сенаметтен ушундай дарыларды ичебиз деп айткандан кийин ошо врач өзү сразу эле ошол жерден чогулуп эле мени алып бар ошол жерге деп алып келген бул жака. Жолдошум эки балам ай сайын анализ тапшырып, рентгенден өтүп турчу. Азыр бүт баары тапшырбай калышты. 3 айда бир рентгенге түшүшөт азыр. Дарыларын да ичпей бүт токтошту. Мурун деген врачтардын көзөмөлүндө такай турушчу. Азыр баарыбыз Кудайга шүгүр. Айыктык. Азыр баары вестеринен, өзүнүн вестеринен ашык. Ошо Аллага чексиз шүгүр ошо.